Мына ушундай көрүнүштөр бизди суукта болобу, ысыкта болобу күрөшкө мажбур кылат. Мына Түрсүнбай Шараповду айтып атпайсыздарбы? Ошол Түрсүнбай Шарапов дагы мага бир 2 тыйын берген жок. Мен Түрсүнбай Шараповго 2 тыйын берген жокмун. Ошол чоң алайдан болот. Ошол чоң алайдан бизден кандидат болуп, талапкер болуп катталган, шайлоого катышкан. Чоң алайда жүрбөй, менин жанымда жүрдү. Билесиздерби эмнеге? Ошол чоң алайдын аксакалдары, жаштары, аялдары, кыздары топтолуп алып айтыптыр. Бизге келбей эле кой, агайдын жанында жүр, агайга жардам бер. Ошол жардам бергениң бизге жардам берген, биз сени шайлайбыз деп, чоң алайга барбай эле койсо деле шайлап коюшту ушуну. Мына. Мына ол элдин улуу сапаты. Эмне үчүн Мирзиёев мырза Өзбекстанга президент болгондо биринчи жумушун, биринчи кадамын кайдан баштады? Манас деген айылдан баштады. Манас деген кыргыз айылы бар экен. Ошол жерден баштады. Эмнеге? Себеп ошол жерден сүйлөдү. Бул жерде улуу эл жашайт деди. Бул жерде тарыхый эл жашайт деди. Бул жерде касиеттүү эл жашайт деди. Көрдүңүздөрбү ушуну? Мен өз көзүм менен көрүп, өз кулагым менен укканымды айтып атам. Ошол улуу элге сый урмат кылып, мен биринчи президенттик кадамымды ошол жерден таштайм деп, ошол Манас айылына барды. 40 күндүн ичинде ошол эски айылды теп-тегиз кылып сүрүп жиберип, жап жаңы заманбап шаарча куруп койду. Ошол элдин баарына үйүн бекер куруп киргизип койду да бата алды. Мына караңыздар. Улуу эл жашайт деп, улуу каада салты бар деп жашайт деп. Мына азыр Чыныгүл ыйлап аткандай же мына сиздер сурап атасыздар Түрсүнбай Шараповду. Мына караңыздар, ошол жакта чоң жарышта жүрөсүн, келбей эле кой, биз сени шайлайбыз деп шайлап койгон эң улуу эл. Кыз бала болсо дагы ошол жерде не деген акчаларды иштетип, биримдик, мекеним, башка дегендердин бардыгына карабай, ушул кызды шайлап, ишеним көрсөтүп койдуңуздарбы? Сиздер дагы алардан кем эмес улуу элсиздер. Бар бололу, акырындап, кадам-кадам жүрүп барып, тазаланабыз. Акыры адамдын адамдыгын билип баштайбыз. Биз чөнтөгүнө карабай, акылына карап, кызматына карабай, адамгерчилигине карап, тандап алган күндөр алыс эмес, Кудай кааласа. Биз ошого жетип келдик. Биз көп күйдүк. Аябай көп азап чектик. Бирок анын баары бекер кеткен жок, ушунун баары сабак.